Assalamu alaikum туугандар. Кандайсыңар? Туугандар, Россияда азыр бир кандайдыр YouTube жөнүндө такталбаган маалымат көп жүрүп атат. Жакын ортодо YouTube'ду жаап коет, Россияда YouTube иштебей калат деп айтышып атат. Ошого эгерде мени жоготуп койсоңор, мен ошол YouTube'ду ушул видеого жүктөп, ушул видеону YouTube'га жүктөп, сиздер көрөсүздөр. Анын астында ошол видеонун аты жөнү жазылат го. Ошол видеонун аты жөнү жазылган жеринде мен Rutube каналыма, Rutube'га өзүмдүн жаңы ачкан каналымды байлап коем. Эгерде сиздер ушул видеону көргөн болсоңуздар, өзүңүздөр түшүнбөй калсаңыздар, көбүнчө менин көрөрмандарым жашы өтүп калган адамдар, ошолор көбүнчө түшүнбөйт. Анан ачып туруп, ошол мен азыркы видеомдун мааниси эмне дегеним, ошол астында аты жөнү бар. Ошо аты жөнүнө кирсеңиздер, ссылка кылып байлап коем эмени кошуп, жаңы Rutube'дан. YouTube деген бул Американыкы, Rutube деген бул окшош эле, бирок Россияда жаңы чыгарган. Ошондой эле видеолор, ошондой эле YouTube'га окшош эле, бирок жакын ортодо ошол YouTube жабылат деп айтышып атат. Анан Telegram каналымды дагы ошол жерге кошуп коем. Кирип, ошол ссылка менен кирип кете бересиздер, байланып кала бересиздер автомат турунда. Подписаткага басып туруп, Rutube каналыма кошулуп, ошол жактан үйлөр жөнүндө, жерлер жөнүндө, Алтай жөнүндө маалыматты ала бересиздер. Каналды мен ачып койгонмун. Окшош эле, аты кандай болсо, менин каналымдын аты кандай болсо, номат ошондой эле көчүрүп туруп эле жазсаңыздар, Rutube'дан эле чыга берет. Эгерде сиздер түшүнбөсөңүздөр, кантип издеш керек, же Алтай кыргызы деп Rutube'га кирип, Rutube'ду кириш үчүн аны жүктөш керек. Play Market'ка кирип, Play Market'тен Rutube'ду жүктөп, өзүңүздөр түшүнбөсөңүздөр, балдарыңызды сураңыздар, жок болсо жаштарга бул оңой эле. Rutube'га кирип, Rutube'дан эгерде менин каналым сиздер үчүн маанилүү болсо, маанилүү эмес болсо жөн эле өткүзүп бере бергиле. Telegram каналымды дагы байлап коем. Telegram каналга дагы өтүп туруп, Telegram мен үчүн ыңгайсыз, себеби аны көпкө чейин, кечке чейин аны изилдеп байкап туруш керек. Мага ошол YouTube ыңгайлуу. Ошондуктан мен Rutube'га өзүмдүн каналымды ачып койгом. Ошол жерден ал нерсе иштей берет. YouTube'га окшой эле, ошол эле тасмаларды чыгарып, баарын чыгарып, эме кылып коем. Чыгара берем ошол жактан. Ошол жактан көрүшөбүз, достор. Ошол туугандар, эгерде мен азыркы айткан маалыматым сиздерге түшүнүксүз болсо, анда WhatsApp'ым бар, WhatsApp'ка жаза бересиздер. Мен ошол WhatsApp'тан ссылкаларды таштап коем. Жок болсо, жаныңызда жаштар болсо, жаштарга ошол видеону толугу менен көрсөтсөңүздөр, кантип Даниярдын жаңы каналына кошулуп, Rutube'га кантип кирип кетсе болот деп, ошол астында жазылган болот. Ошол көгөрүп турганга бассаңыздар, кирип кете берет, ошо менен уланып кете берет, достор. Ошол саламатта болуңуздар, достор. Азыркы учурда бизде чөп жыйнамай, жем жыйнамай болуп жүрөт. Убакыт жок, үйлөрдү барып тартканга бирсо тартам барып. Анан ошол эле учурда 21 гектар жер сатууга чыкты биздин айылда. Эгерде алуучулар болсо, чалгыла. 21 гектар жер, 450 миң турат. Документтери даяр. Буюрса, аны алуучу адам болсо, алып койгула. Аны кыргыз паспортко алсаңыздар, менчик болуп өтпөйт, аренда болуп өтөт. Ошондуктан мен сунуштайт элем, туугандардын арасында кыргыз паспорту бар адамдар болуп, Россия паспорту бар адамдар болсо, ошол жер ошо азыркы учурда өзүнүн
менчик статусу бар, ошол менчик болуп эле өтүп кете берет достор. Ал жерде азыркы учурда мен адашпасам семечке өсүп жатат. Семечке ошол өзү суу жок. Россияда сугат деген жер түшүнүгү жок. Суу менен өспөйт. Буудай, арпа, сулуу, семечке, гречка булар баары суусуз эле, жамгыр суу менен эле бир жакшынакай эле мына өсөт. Туугандар мына биякта жашап жүргөн туугандар дагы көргөн, билет. Ал эч кандай суу талап кылбайт достор. Башка нерселерге, башка өсүмдүктөргө суу керек албетте. Картошкага керек, калган керек, суу керек достор. Аны өзүңүздөр чыгарып аласыздар. Суулар 30 метр, 18 метр, 17 метрден чыгат. Скважиналарды аны мамлекеттен арыз жазып, скважинага ачтырам деп арыз бересиздер. Аны бурит эте турган адамдар келип ачып берет. Ошол достор, эгерде азыркы учурда кимдир жерге кызыккандар болсо, чалгыла. Мен азыркы учурда эртемки видео 28 августта жазып атам. Эрте менен сиздер үчүн видео жазып атам. Балким кечирээк жүктөлүп калышы да мүмкүн бул видео. Ошондуктан эмне болсо дагы достор, үйлөр дагы бар, сатууга турат. Буга чейин баягы ак койлор менен сарайы чыккан үй бир маалда миллион канча деп сураган, азыркы учурда 900 000 сурап турган. Дагы түшүп берем дейт, акча керек экен. Эгерде ошол үйгө кызыккандар болсо, номерди мен жөнөтөм, WhatsAppка жазгыла, ээси менен напрямой сүйлөшүп сатып алсаңыздар болот достор. Буга чейин 22 гектар жер сатылып кетти. Чыккан жерлер достор бат эле сатылат, себеп жер көп чыкпайт. Анда-санда чыгып калат. Ошондуктан ушул 21 гектар жер дагы бат эле сатылып кетет. Кимге керек болсо, менчик жер өтө жакшы, айылга такыр эле жакын. Биздин айылга такыр эле жакын. Мындай километр менен эсептегенде эң жакын жайлашкан айыл ошол биздин кошуна айыл 100 метр ал жерге. Свет тартып барса да болот ал жака. Бирок аны кийин ошол эмеде чалсаңыздар, сүйлөшүп, ошо баарын түшүндүрүп берем кайсы жерде. Баасы 450 000, эгерде кызыккандар болсо, чалгыла. Документи ошол мурункудай эле 1 айдын ичинде эле даяр болот. Документи бар, бирок анын өзүнүн кандайдыр шарттары бар. Ошол шарттарды аткарып туруп, анан менчикке өткөзөт. Менчикте өзү менчикте, бирок ошол менчик болсо дагы 2-3 шарттары бар. Ошол 3 шарттарын аткаргандан кийин ал алды-сатты келишим түзүлүп, жер сиздердин атыңыздарга өтүп кетет. Достор, аны мен ошол так маалымат бериш үчүн сиздерден чалуулар күтөм. Ким эмеден WhatsApp'тан жазса, чыга бериңиздер. Суроолор болсо жооп берем достор. Саламатта болуңуздар. Рутубту унутпагыла. YouTube жабылып калса, Рутубка өтө бересиздер. Рутубтан табасыздар мени же Telegram каналдан табасыздар. Саламатта болуңуздар.